Бир күнү токой жаныбарлардын арасында аюуда өлө турган жан жаныбарлардын тизмеси бар экен деген кабар тарайт. Муну уккан жаныбарлардын баарын өлүм коркунучу бийлеп абдан бушайман кылат. Баарынын башына бирдей түшкөн мүшкүлдөн улам алар бирге чогулуп кеңеш курушат. Ошондо алар түлкүгө аюунун тизмесинде кайсы жаныбарлар бар экенин билип келүү тапшырмасын беришет. Түлкү айламалын таап, тизмедегилерди билип кайтат. Ошондо ага карышкыр келип: Айтчы, мен да тизмеде бар бекем? Ооба, сен да бар экенсиң. Жооптон кийин баштарын мыкчып, өлөт дегени ушу турбайбы деп коркунучтун капканына түшөт. Бирок баардык жаныбарларга суу жүрөктүгү менен таанымал болгон коён башкача ой жүгүртөт. Ал тизмеде бар экенине карабай, аюу менен сүйлөшүүнү туура көрөт. Ошондо коён аюудан: Сиздин тизмеде чын эле мен да бармынбы? Азыр карайын. Коён. Ооба, сен да бар экенсиң. Мени ошол тизмеден чийип кое аласызбы? Макул. Мына чийдим. Рахмат, чоң рахмат. Жоуна башын мыкчып, баары бүткөн турбайбы дебестен, кандайдыр бир тайманбастык менен коркок коён өзүн ушундай өтүнүч менен аман алып калган экен. Кымбаттуу замандаш, биздин да жашоо ар кандай кыйынчылыктар менен коркунучтарга толгон. Бирок кыйынчылыктардан чыгуу да жолу бар экенин эсибизден чыгарбасак экен. Кээде ушул окуядагыдай эле жөнөкөй өтүнүчтөр чыгуу жолу болуп калат.